Harun Rashid деген ислам тарихында өтө bir адилеттүү падыша өткөн, ал дүйнөнүн 3төн 2син башкарып турган өтө күчтүү падыша болгон. Бунун эске алсак өтө bir сабак берүүчү окуялары өтө көп. Ошолдон кээ бирлерин айтып, ошондон сабак алышка аракет кылабыз. Harun Rashid күндөрдөн bir күн баласы менен ойнойт экен. Баласы bir кубаныч, жакшы bir жылмаюу жүздөгү жакшы маанайын көрөт. Баласынын мындай кубанычтуу себебин сураса, досум өлдү дейт экен. Өлсө эмне үчүн кубанасың? Себеби өлдү, бирок мектепке барыш деген баледен кутулду деген экен. Ошо чындап азыр көп жаш балдарга мектеп жарылып кетсе, жер тирип мектеп чөгүп кетсе, ошол нерсе өтө айтор мектепке барыш жакпайт жаш балдарга азыркы күндө дагы. Ошол учурда дагы жаш балалык айтор мектепке кызыкпаган. Ошондо Harun Rashid баласыга мектеп жакпайбы сага? Жок атаке, жакпайт. Андан көрө өлгөн жакшы го дейт. Ошондо баламдын сүйүнүчү, баламдын кубанычы, мен сени жакшы көрөм, сүйөм, жакшы көрөм. Мектепке барбай эле кой дейт. Ошентип баласын балдан таттуу жакшы көргөн баласын мектепке жөнөтпөй коет. Күндөр өтөт, падышачылык алмашып, күндөрдөн bir күн Рашидтин ошол мектепке барбаган баласы падыша болуп калат. Аллахтын каалоосу. Ошондо илимдүүлөр, башка өлкөдөн келген илимдүүлөр, ага ар кандай сунуштарды, проекттерди дейби, ошол сыяктуу нерселерди айткан учурда баягы бала түшүнбөйт. Себеби мектепке барган эмес, окуган эмес. Илими жок. Ошондо бул баланын өтө каттуу айткан сөзү бар. Рашидтин сүйүүсү бизди өлтүрдү дейт. Рашидтин сүйүүсү бизди өлтүрдү дейт. Атамдын сүйүүсү бизди өлтүрдү деген экен да. Себеби жакшы көрүп, жакшы өзүнүн баласын жакшы көрүп, мектепке жибербей койгон эле бул. Бирок жыйынтыгы эмне болду? Бала билимсиз калып кетти. Биз балабызга жакшылык каалайбыз. Ошон үчүн ал жаман көргөн нерселерге карабастан, ал жаман көргөн нерселерге буйрабыз. Эмне үчүн? Ал бала, билими жок, башында акылы жок. Кышында дагы мороженое жесе, жеймин десе мороженое берип койбойбуз, себеби тамак ооруйт, муздак болот, суук болот. Мектепке барбайм, уктайм десе, ukta жат балам десе, жаткызып кое бербейбиз. Анын себеби келечеги бар, мектепке барыш керек, билим алыш керек. Телефонда игре ойнойм деп саардан кечке отуруп, макул балам, ойна деп биз телефонду берип кое бербейбиз. Себеби анын өзүнүн келечеги бар. Бүгүн балаңызга бүгүн көздөрү менен көрүп жаткан, колдору менен кармап жаткан нерселер эмне? Баласына айтор бул көңүл бурган жок. Айтор бала биздин келечегибиз экен. Бала биздин, сиздин тагдырыбыз экен. Балаңызга өтө катуу маани бериңиз. Себеби өкүнүштүрүп жаткан, мени жеке кайгыга салып, өкүнүчтүү абалга алып келип жаткан нерсе бизден кийинки мына шаарда өсүп жаткан жаш балдар абалы өтө аянычтуу кайгыга себеп боло турган нерсе. Себеби дагы мына Бишкек шаарында кече жакында пайда болду дагы жаш шектелүү деп, Плюс 18 деп кичинекей будкаларда ар түрлүү сигареттер сатылышты баштады. Ал сигареттерди атын дагы жакшы билбейт экенмин, темирден. Басы дагы эң арзаны эле 700 000 сом экен. Мен байкаштырып сураштырсам, кээ бир көп балдар атасынын чөнтөгүнөн акча урдап, ошол электронный сигарет деген сигареттен алып чегишет экен. Мен өтө көп байкап атам жаш балдардын сигарет чегип аткандыгын. Китайский товар, чипси дейби, башка дейби, айтор оозунда болгон химикаттар,
болбогон нерселер. Ошонун ата-энелери каякта карап жүрөт, Аллаху алам. Баласынын келечегин ошончолук кош көңүлбү булар? Ошончолук кызыксызбы? Бүгүн убактысын бош кетирип, көзү телефон, телевизорду карап жаткан жаш балдар эртең колунда китеби бар, бүгүн колунда китеп кармап билим алып жаткан жаштардын колунда иши болот. Башкаруучу эмес, башкарылуучу болот. Бул нерсе мен Баткен айылга мурда мындай нерсе болбойт эле, жок эле. Бирок Баткенге барсам тилеге каршы, Баткенге дагы интернет жеткен, Баткенге дагы телефон барган. Бүт бардыгы играда, өлтүрмөй. Азыр жаш балдар өтө кас болуп бири-бирине өчөшүп, жаш балдарга сабак бергенде кадимкидей байкалат. Мурдагы балдар, мурда 10 жыл мурдагы сабак берип жүргөн балдар өзгөчө, азыркы балдар башкача. Азыр бүт телефон, телевизордогу играларды, өлтүрмөйлөрдү, жок кылмайларды, кандарды көрө берип, кайра-кайра ошол мээге системалашып калып, бүгүнкүлөр бычак уруп коюш эч нерсе эмес болуп калды. Досуна каттуу бир сөгсө, зыян бериши эчтеке болбой калды. Балам, келечегиңди жок кыл, кийин чоңойгондо бизди ур, үйдөн айдап сал бизди адам ордунда көрбө деген ата-энелер баласынын тарбиясына маани бербейт. Маани беришибиз керек. Эң ширин нерсе не деп бир алым айтат, суроо берет экен адамдарга. Эң ширин нерсе бул шириндиктер дейт экен. Бирөө алма дейт экен, бирөө дагы бирөөсү акылуураак туруп нават дейт экен. Шакар дейт экен бирөөсү. Ошондо баягы алым эң ширин нерсе бул бала дейт экен. Бирок көп ата-энелер бүгүн ата-энеси баламды жакшы көрөм, сүйөмүн дейт, сүйүүсү жалган. Чындыгында жалган, калп сүйүүсү. Чындыкка жатпаган сүйүүлөр. Бир туугандар менен машинада кетип атсак, балама, эгер балам 5 алса, ага телефон алып берем деп уада бергенмин. iPhone бир канчасын. Ошону алыш үчүн токтодук дүкөнгө. Баласы кичинекей. Сиз балаңызды жакшы көрөсүзбү? Ооба, жакшы көрөм, сүйөмүн дейт. Жок, сиз сүйбөйсүз, сиз калпчысыз дедим. Эмнеге калп айтып атасың? Неге мындай деп атасың? Али нанды нәнә деп жүргөн балага эч нерсени түшүнө элек, коомдогу чөйрөдөгү нерселерди биле элек. Интернетте эмне пайда, эмне зыян, жадагасы өзүн жакшы туюп биле элек. Жаш балага, кичинекей балага чоң бир телефонду карматып коюш бул өтө кыянатчылык болот. Бүгүн достору сүйлөшүш үчүн, кеңири чай ичип отуруш үчүн, убактысын уктап өткөзүш үчүн баласына телефон берип коет. Телефон менен алаксыз турсун, не болсо болсун балам, мен кеңири ишимди бүтүрөйүн дейт да. Бул эң туура эмес маселелердин маселеси. Балабызга маани беришибиз керек. Баланын шириндиги сизди алдап койбош керек. Харун Рашид алданган сыяктуу сизди дагы алдап койбош керек. Аз араб өлкөлөрүндө бир туура эмес нерсе болуп калса эле, Рашидтин сүйүүсү бизди алдады деп азыр макал кап болуп калып калган. Ал жактарда Рашидтин сүйүүсү бизди алдаган дейт да. Харун Рашид күндөрдөн бир күн сыртка чыгып лашкерлери менен баратса, Бахлул деген бир алым, ошол учурларда Оли Адаптагы келет, өтө бир күчтүү алым болгон экен, көзү көрүнөттү.
аксакал, жаштардагы кичине чоңураак, Мүрзө жакта жүргөнүн көрөт. Ошондо Харун Рашидке кайрылып, качан акылыңа келесиң, о тентек жинди дейт. О акмак, качан акылыңа келесиң деп падышага айтат. Дүйнөнүн 3-төн 2-син башкарып турган падышага ошентип айтат. Харун Рашид аны кубалаганда аксакал Мүрзөнүн ичиндеги бир дарактын үстүнө чыгып алат. Чыгып келип, дарактын үстүндө турган аксакалга дүйнөнүн жарымынан көбүн башкарып турган, падыша болуп турган мен акмакпы? Же Мүрзөдө тентек болуп, акмак болуп, дарактан даракка секирип жүргөн сен акмакпы? Дейт. Ошондо баягы дубана Бахлул: О Рашид, сен убактылуу болгон сарайыңды, үйүңдү, эртең кетип каза болуп, өлүп таштап кете турган сарайыңды өтө жакшы кылып кооздодуң, безек бердиң, гүл чамбарларды койдуң, өтө жакшы кылдың, бирок түбөлүк жата турган мынау Мүрзөңдү унутуп койдуң дейт. Өлүмдү эстеп, өлүм хак экендигин билип, Курандан башымды көтөрбөй, Мүрзөдөн сабак алып, Мүрзөдө жүргөн мен акмакпы? Же өлүмдү түбөлүк жайыңды унутуп, сарайды ичинде кашаматтарга, болбогон сүрөт нерселерге алданып жүргөн сен акмакпы деп сабак берген экен. Ошондо Харун Рашид өтө кайгырып, ичинен сыздайт. Кайра ойлонуп сарайга кайтат. Сарайда эртеси күнү баягы данышман аксакалды дагы чакыртырат экен. Чакыртса баягы келет. Келип сарайга кирет экен, Харун Рашидтин жоктугунан пайдаланып, күзөтүп келген аскерлерге карабастан чуркап барып, Рашид отурган күрсүгө, падыша отурган күрсүгө отуруп алат. Рашидтин кошаматчы пахта койгон вазирлери, аскерлери чуркап келип, бул падышаныкы, түшкүн. Болбойт да андай. Падыша гана отуруш керек бул жерге. Деп аны сабап уруп түшүрүп коюшат. Ыйлайт. Өтө каттуу ыйлайт. Сыздап ыйлап отурганын Харун Рашид күбө болуп жөн койгула буну. Эмне болду? Себеби эмне? Ыйлашыңыздын себеби эмнеде? Мен удардын, берилген камчылардын азабынан ыйлаган жокмун. Болгону бир канча көз ирмемге күрсүгө отуруп койсом, ушунчалык азап тартып кыйналдым. Түбөлүк олтурган, өмүрүңдө падыша болуп, өмүрүнүн аягы чейин падыша болуп жүргөн сен, эртең бүт элдин суроосуна жооп берип, алардын акысына жооп берип, азап тартсаң, канчалык азап тартасың? Мен ошону эстеп, ошону ойлоп, сыздап, ыйлап жатамын дейт экен. Дагы бир сабак берди. Харун Рашид дагы ичинен сыздады, ойлонду. Кайгырды. Анда мага насаат айтыңыз. Курандан өткөн насаат жок дейт. Курандан өткөн насаат жок. Анда мен каалаган нерсеңизди беремин сизге. Бир Мүрзөдө жүргөн тубан экенсиз. Байлык десеңиз байлык, бийлик десеңиз бийлик, жакшы жумуш десеңиз жумуш, кааласаңыз сулуу кыз, айтор бардык нерсени берем. Президенттик сөзүм деп коет го, падышачылык сөзүм. Каалаган нерсеңизди беремин, каалаган нерсеңизди айтыңыз. Мен каалаган нерсени сиз орунута албайсыз, сиз кулсуз дейт. Падышачылык сөзүм мен берем каалаган нерсеңизди дейт. Каалаган нерсеңди айткын дегенде бир жөнөкөй дубана өтө бир айткан нерселерин караңыз да байкаңыз эми. Айткан нерселерин. Бүгүн сиз эмнени айтмаксыз? Ошондой шанс келип, президент же пайгамбарыбыз же бир периштелер келип сизге
каалаганыңды айткын dese, бүгүnkү адамдар, бүгүnkү коомдогу адамдар эмнени үмүт кылат? Нөлөй пароходдон турдойдон контейнер дейт. Жакшыраак повороттор бар жерлерден жер дейт, особняк дейт. Евро, динар, дирхам, акча дейт. Ушундай сулуу кооз бир аялды, акыркы модельдеги машинени, ошого нерсени сурашы мүмкүн. Бирок бул не деди? Эчтеке. Сен кулсуң деди, кулдан эч нерсе сурабайм деди. Бирок кайра айткандыктан сурай турган нерсем бир-экөөчө. Ömrümdü uzartıp ber deydi. Ömrümdü uzartıp, ömrüme, күнүмө күн, түнүмө түн, жашыма жаш кошуп бергин deydi. Бардык эле адамдын үмүтү болсо керек, өмүрү узарышын, күндөрү, түндөрү узун болушун. Адам айтыр карышты каалабайт. Ömrümdü uzartıp бергин дейт падышага. Жок. Колунан келбейт бул нерсе. Экинчи суранычым бар. Эмне суранычыңыз бар? Эртең Азраил жанымда алганы келген учурда аны кайтарып жибер, жанымда албасын. Жок. Ал да колунан келбейт. Чындыгында бул ушул учурда ойлонушуңуз керексиз. Эгер жанагы периште келсе, ким сизди андан тосуп кала алат? Гарантияңыз бар, аны ким кайтарып жибере алат? Же ошончолук көп жашайсызбы? Качан өлүшүңүз белгисиз. Ошон үчүн анын келишине даяр болушуңуз керек. Аны күтүп жашашыңыз керек. Сиз оңолуп өлүмдү күтүшүңүз керек. Ölüm sizde oңолушуңузду күтпөйт. Ömür sizde oңолушуңузду күтпөйт. Siz özüңүз оңолуп өлүмдү күтүшүңүз керек да. Ушул учурда ойлонушуңуз керек, сизди эч ким сактап кала албайт. Жер шарында экенбиз, бул тегерек жер шарында бир күн Кыргызстандасыз, бир күн башка өлкөдөсүз. Бир күн жакшы иштесиз, bir gün жаман иштесиз, bir gün мечиттесиз, bir gün паньядасыз. Bir gün сооп иште, bir gün күнөө иштесиз. Бирок кайсыл учурда Азраил келип жаныңызды алат, ал белгисиз. Ошондуктан жакшы чөйрөдө, жакшы адамдардын ичинде көбүрөөк болуңуз. Бул Азраилди кайтар деди. Падыша жок, мен аны кыла албайм деди. Дүйнөнүн 3-төн 2-син башкарып турган падыша, мен аны аткара албайм деди. Байкасаңыз, колунан келбейт экен. Бул нерселер колунан келбеди. Анда 3-чү сурооңуз айтыңыз, балким 3-чүсүн аткара аламын деди падыша. 3-чү суранычым, эртең адамдар машар майданда, кыяматта тозок бейиштеп бөлүнгөн учурда мени бейишиме киргиз, бейишке киргиз. Жок, аны аткара албайм деди. Анда сиз кул экенсиз. Мен кулдан эч нерсе сурабаймын. Чыныгы падыша, чыныгы малик Аллах Таала дейт да. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууганым. Эртең бизди эч ким бейишке киргизип кое албайт. Ортого түшүп бере албайт. Ар кимдин өзүнүн суроо жообу болот. Бул кылган жакшы иш, жаман иштерине жараша бардыгы өз ардынча суралат. Харун Рашид өтө күчтүү падыша болгон,
Ал учурда мусулмандар өздөрүнүкүн берген эмес, такшы алган мусулмандар болгон. Ошондуктан мусулман эместер ал мусулмандарга налог төлөп жашаган. Кадимкидей налог төлөп жашаган. Харун Рашидтин аялы Зубайда, Аллах андан ыраазы болсун. Экөө жубайлар эми аялыңарда акысын бергиле дейт го. Аялы менен деңиздин жээктериге чыгат экен, эс алганы башка жака айланганы чыгат экен, прогулка, ночной прогулка дейт, башка дейт бүгүн. Ошентип күндөрдөн бир күн жубайы менен чыгат экен, Харун Рашид алдыракта кетип жатат, аялы артта кетип жатат. Деңиздин жээгини жээктеп барат экен. Бир данышман адамдын үйлөрдү куруп, деңиздин жээгиндеги ылайлардан бир кандай үйлөрдү, сарайларды салып жатканын көрөт. Ошондо Харун Рашидке баягы адам: бул үйдү алыңыз, мен дуа кыламын, бейиштен жакшы бир касыр сарай бер. Басканча бир эле динар дирхам дегендей сөз айтат. Бир эле тыйын дегендей арзанчынан айтат. Ага маани бербестен Харун Рашид өтүп кетет. Артынан бирок аялы Зубайда келип, ошол үйдү алат. Сарайда уктайт экен, Харун Рашид түш көрөт. Түшүндө бейиште жүрөт эмиш. Бейиште ушунчалык жакшы хан сарайлар, суулар, бар жок жалтыраган, алтын күмүштөр эч нерсе эмес. Сыртынан ич көрүнгөн, ичинен сырт көрүнгөн өтө баалуу, өтө кооз үйлөр, жап-жашыл токойлор, гүлдөр. Эмнени кааласаңыз, үмүт кылсаңыз, жаныңызга келе турган нерселер. Бөдөнө жегим келет десеңиз, бөдөнө тарелкада учуп келет, даяр кирип болуп. Сүттөр дарыя болуп, балдар дарыя болуп, аккан суу сыяктуу агып жатат. Айтор бейишти көрөт. Бейиш өтө жакшы. Барат экен, бир чоң сарайды көрүптүр. Чоң сарайды көрүптүр. Аскерлер карап турат, Зубайданыкы деп жазылып дагы турат. Кирейин десе, баягы аскерлер киргизбейт. Бул менин аялымдыкы, Зубайда менин аялым, мен киришке акым бар. Жок, бул жерде ушундай жазылып коюлган нерселерге, жазылган ээсинин уруксатсыз кирүүгө болбойт. Башка жер сиздики деген жоопту алат. Түшүнөн ойгонот. Түшүнөн ойгонуп, дагы бир айланып барат экен. Айланганы чыккан учурда баягы үйдү дагы ойноп турган данышманды көрүп калат. Андан баягы үйдү сурайт. Канчага эми сатасыз десе, 1000 дирхам, динар дирхам, тыйын деп өтө кымбат сыянаны бааны айтат. Кече эле бир эле го, бир тыйын эле го. Бүгүн эмне үчүн 1000? Себеби кече көрүлбөгөн. А бүгүн көрүлүп келди. Көрүлгөн сода болду. Кече көрбөгөн элеңиз, бүгүн көрүп келдиңиз деген экен да. Ооба, урматтуу мусулман туганым. Кандай жакшы бейиштеги касырлар, бейиштеги сарайлар. Кээде алымдарга бир колун кармап койсом экен, бир дуасын алсам экен, бир ошентип чай ичип отурсам экен деп үмүт кылгандар өтө көп болот. Аллах үмүтүн орундатсын. Ал лайдан үй жасап отурган адам жөнөкөй адам болгон эмес. Өтө күчтүү алымдардан, бакылуу көзгө көрүнүктүү алымдардан болгон да. Ол дешет, өтө күчтүү алымдардан болгон.
Balkim sizdin dagın çoğ ümitleriniz var. Sizdin dagın niyetleriniz var. Allah yüreğinizin tükürüğündeki mağa belgisiz, Allah'a özüne belgili bolgan yaxşı oy tilek maksatlarınızga jetkizgen bolsun. Har bir sabaktan sabak alıp yaşauda kolunda bilүүnü nasip etsin. Күндөрүбүз өтөт экен. Ар бир нерседен карап сабак алып жашашыбыз милдеттүү жана шарт. Себеби бул жашоодогу кызыктар нерселер кызыгычтын ичине бизди алып кете берет. Бирок бул нерселер, урматтуу мусулман бир тууганым, убактылуу. Бардык нерсе убактылуу экен. Бардык нерсе өтөр. Бардык нерсе өтөр. Бардык нерсе ал анык өтөт. Ошондо урматтуу мусулман бир тууганым, Харун Рашидтин дагы бир окуясы бар, өтө кызык. Аялы Зубайда менен Харун Рашид күндөрдөн бир күн бир маселе менен келишпей калып, эгер эртең таңга чейин чыгып кетпесең мен өлкөмдөн сага талак түшсүн деп айтат. Эми бул үлгүлүү падыша өз үй бүлөсүн башкара албаган элге кантип падыша болсун? Уят нерселер бул бардыгына. Бардыгын жүзүн жер карата турган маселе болгон. Бардыгы кайгырыш, дары басышат, вазирлери берип басышат, алымдар берип басышат, ойлонушат, үй бүлөнү сактап калыш керек. Бир үй бүлөдө уруш болсо, 40 күн периште качат. Падышачылыктагы падышанын үйүндө уруштан канчалык адамдар пайда көрөт да, мисалы үчүн. Ошондуктан эртең таңга чейин чыгып кетсин. Бирок бул падышачылыгы 3-төн 2син башкарган. Чыгып кеткичен жок дегенде 10 күн аттарда, ал учурда аттарда чыгып кетиш үчүн 10 күн убакыт керек болгон. Өтө алыс болгон, анын жерлери өтө кенен көп болгон. Адамдар эмне кылышты билбей калды, түшүнүшпөй калышты. Бул үй бүлөнү сактап калыш керек. Башкаларга үлгү боло турган үй бүлө ажырашпаш керек. Дейлет да. Ошондо араларынан бирөөсү чыгып, Абу Ханифанын шагирттеринен ошол учурда бирөөсү ошол өлкөмдө имам болот. Ошого барып кайрылып көрсөк, ошол бир татыктуу жообун айтат. Эми алар анын дагы өзүнчө бир күчтүү алым молда болгондон кийин душмандары болгон, президенттин душманы президент, депутат, жөнөкөйдөгү кедейдин душманы кедей. Айтор алыстан издебеш керек душманды, өзүнүн эле алдында болот го. Молдонун душманы молдода баары. Бир президент айткан эле го, кыргыздын душманы ким деп издей бересиңер, кыргыздын душманы кыргыз деп. Ошол сыяктуу. Ага дагы барбайлы, анын не кереги бар, жок. Ал Аллахтын илимин алган адам. Ал татыктуу жооп берет буга. Ошого барып, ошондон сурашыбыз керек. Ал татыктуу жоопту бизге берет деди. Ошентип барып айтышты маселени, тезирээк чыгып кетпесе, эртең таңга чейин талак түшөт. Не кылабыз? Абу Ханифанын шагирттеринен болгон бул Юсуф. Bunun жообу жөнөкөй. Ал аялды мешитке алып кирип коюш керек. Болду дейт. Бир-эки күн мешитте турсун, болду. Жер жүзүндө Куранда дагы келген мешиттер Аллахтын үйү. Аллахтын үйүндө башка падышанын, президенттин, башка бирөөнүн закону өтпөйт.
мешітке алып кіріп қойғыла деді. Зубайден өзі ошентип мешітке алып кіріп, кайра алып чыгышкан, ошентип талак түшпөй калган. Оба, урматтуу Мустафа Бертуганым, алынуучу сабактар көп. Бул хикая, хикматтуу хикаялардан бир кысса, миң кысса дейт го. Миң түшүнүк дегени да, бир окуядан миң түшүнүк. Чындыгында мындай алып карасак, үйүңүзгө конок келсе төргө чыгарасыз. Аксакал келсе төрүңүзгө чыгарасыз. Бирок мешиткечи? Мешитке ким биринчи келсе ошол биринчи сапталып турат. Аксакалбы? Алдында отургусу келеби? Анда алдыныраак келиш керек. Башка жерде, чөйрөдө, жумушта жүргөн учурда өзүңүздү башчыңызды канчалык сыйлайсыз, кошоматчылык кыласыз, башка кыласыз, орундарды бересиз. Бирок мешитте андай эмес, бардыгы бирдей, президенти дагы, депутаты дагы. Айтор бардыгы бир сапта бирдей турат. Эң кедей дагы, эң байы дагы. Бул жерде түздүктү талап кылып атат. Жан дүйнөнүн түздүгүн талап кылып атат.